Бүгүнкү кыргыз тил адабияты сабагынан биз өтчү тема биздин эң алгачкы жазуубуз болгон, жазуу маданиятыбыз болгон таштагы жазуулар, башкача айтканда Орхон Энисей жазуулары кандай пайда болгон? Мына ушу тууралуу өтмөкчүбүз. Балдарга билим берүүдө Саадат Муратова мына ушинтип ар бир темасына дыкат даярданып, мугалим деген чоң жоопкерчиликтин милдетин аткарып келе жатканына чейрек кылымдан ашты. Журналисттик кесипке ээ болуп, 12 жыл улуттук теле-радио компаниясына кызмат кылган Адис учурда чыгаан илимгөй педагогко айланган. Мугалим бул эл үчүн жаралган адам деп ойлойм да. Себеби келечек муундарды ушу заманга татыктуу бере турган, ошонун милдетин жүктөгөн, өзүнө ошол парзым деп билген адамды мен мугалим деп ойлойм да. Журналистикадан мугалимдикке кантип келип калдыңыз? Журналистканы бүткөм, кыргыз филологиясынан жакшы өз кесибим менен 12 жыл иштедим. Улуттук телекомпаниясынын коомдук бөлүмүндө иштедим, эл чыгармачылык бөлүмүндө иштедим. Андан кийин балдарыма карап, турмушума карап мен мугалимдикке өзгөртүүгө туура келди. Ошентип мугалимдик кесипти Адегенде Өзгүнөр районундагы Алга орто мектебинде тарых сабагынан мугалим болуп иштеп баштайт. Ал үчүн кайрадан ар кандай курстардан, окуулардан өтүп даярданып, билимин арттырат. Билимди жогорулатуучу атайын курстар бар, аларга барып аттым. Себеби мен ушул таап жеген наным ушул болуп аткандан кийин мен абдан кызыгып кеттим. Кыргызстан тарыхы. Мен жаңыдан киргенде тарыхтан сабак берип жатканда тарыхый кыргыз китептер аз эле. Кичинекей эле Кыргызстан жөнүндө кызыл брошюра бар эле да. Анан эле дагы илимий мындай изилдөөлөр, авторефераттар, ушулардын баарын карап отуруп, ар бир кылымда кыргыз кандай өнүктү, эмнеге жетишти деген маселени койдум Адегенде. Ар бир кылымдагы Кыргызстандын тарыхы кандай болду, эмне жазылды, эмне бар, эмнеге өттүк деген. Ошон үчүн мен аябай бул жерден өзүмдү өзүм дайыма лекцияда өстүрүп турбасам эмнени айтам? Ошол керек болду да. Биз жаңы муундарды, тарыхыңды билбесең, бул сен эч кандай адис болуп жыргатпайсың. Ар бир адам тарыхын билиш керек деген идея менен айтам да. Себеби менде котормочулар, факультет, кыргыз-кытай, корей, лингвисттерге сабак берем. Анан алардын баары эле бирок өзүбүздүн кыргыздын балдары да Адегенде тилиңди бил, тарыхыңды бил, анан башка өлкө, башка илимдерге кызыккыла деп туруп, сабагымды ушинтип дайыма айтып турам да. Мугалимдик кесипти мыкты өздөштүрүп, улам окуусун улантып, ага кызыгуусу артып, эми илимий макалаларды жаза баштайт. Мугалимдик тажрыйбасы топтолгон педагог 2000 жылы Чүй университетинин филология факультетинин окутуучусу болуп ишке кирет. Ардактуу кесипти аркалоодо илимге шыктандырган кесиптештерин жолуктурганын Саадат Муратова чоң ыраазычылык менен эскерет. Анда Чүй университетинин ректору Султан Мамедкалиевич тирүү болчу. Илим жаз, темаңды бекит, темаң танда деди. Жогорку окуу жайда иштегенден кийин сен илим изилдешиң керек деди. Бир күнү Сулайман Кайыповду жетелеп келип эле ушул карындашыңды темасын бекит дагы илимге сал деди. Ошо менен агайга бир катуу айта албайт элек, жок дей албайт элек. Ошентип мен илимге аралашып кеттим. Мени ушу илим жазганга, илим эмне экендигине ушу азыр тарых илимдеринин доктору Сулайман Кайыпов агайым абдан чоң жардам берди. Кийин анан ушул Сулайман агайым абдан илимге дасыктыргандан кийин Кытайга иштеп кетпедиби, Үрүмчүгө, Манас боюнча. Ошондо анан мен арга жок жетекчимди алмаштырдым. Анан мени ушу тааныган, билген, ушу мен сага жетекчи болоюнчу деп анан Советбек Байгазиев агайым, алдагы педагог илимдердин доктору, абдан академик, абдан мындай фольклор тармагынан алпы десек болот. Чейрек кылым өмүрүн бала окутуп билим берүүгө арнаган Саадат Муратова мугалимдик кесиптин өтөсүнө чыгып, балдар сүйгөн педагог болду. Кайсы жерде иштебесин жамааттын арасында талбаган эмгеги менен, улуу кичүүгө жасаган бирдей мамилеси менен аброй тапты. Жаш кесиптештерине үлгүлүү насаатчы, балдарга тажрыйбалуу илимгөй педагог болду.
Эженин ушул касиети жагат мага жөнөкөйлүгү, илимдүү, билимдүүлүгүн, насаатчы катары биздер жаштарга, биздин артыбыздагы муундарга, студенттерге, мугалимдерге, жаш мугалимдерге жакшы өзүнүн насаатын айтат. Сабакты кантип өтүш керек, коллектив менен кантип мамиле кылыш керек, өзүн кайсыл жерде кантип алып жүрүш керек, Саадат Муратовнан белгилеп айтып коелу, болочоктогу кандидат наук. Эженин 40-50дөн ашык илимий эмгектери бар. Ошонун негизинде дагы ушу кыргыздын үрп адатын, салт санаасын, манасты, семетейди, сейтекти Дубайга чейин, башка чет мамлекеттерге дагы конференцияларга барып, ошолорду даңазалап айтып жүргөн, Кыргыздан чыккан экинчи биздин даткабыз деп айтып койсок болот. Дальше мындан ары дагы мугалимдик жашоодо кыйынчылыктарды, мугалимдик жашоонун жеңилдиктерин, оңойлуктарын баарын эженин кол алдындабыз да баарыбыз. Акылдашып дегендей. Каада салтты даңазалаган китеби багы студенттерге көп чоң таасир берет да. Ал котормо иш болгондуктан орус, кыргыз, англис тилинде, корей тилинде ушул студенттерге абдан чоң таасирин берди бул китеби. Студенттер дагы эженин сабагын күтүп суусап тургандай болуп сезилет да. Эженин сабагына багы кирип калсак, студенттердин активдүү катышкан сабактарын көрөбүз. Эже менен кесиптеш болуп калганыбызга сыймыктанабыз. Биз эжеден көп үлгү катары, насаат катары, азыркы убактагы биздин каада салттык унутулуп бараткан салттарыбыз боюнча көп кеңеш алабыз. Сыйлыктары көп, билим берүү сферасында Манастын медалы бар. Андан тышкары эжелердин көптөгөн грамоталары бар. Грамоталарын айтпай деле койсок эжеге сан жеткиз. Саадат Муратова бүгүнкү күндө 30дан ашуун илимий макалалардын жана 5 китептин автору. 2010 жылдан тартып Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз-Кытай институтунда жаштарга билим берип, аздыктеген кесибин аркалап келе жатат. Балдарды окутуу менен бирге ийне менен кудук казган илимий эмгектерин улам биринин артынан бирин жергиликтүү жана ар кандай чет өлкөлүк басылмаларда жарыялады. Өзү канааттануу менен баяндаган илим изилдөө ишинде тапкан оригиналдуу табылгаларына жетүү да оңойго турбаптыр. Илимдин жолу абдан катаал жол. Дегенде илимдин жолуна түшө албай, илимдин сырын биле албай, сырын ача албай эле бир туңгуюкта жүргөндөй жүрө бересиң да. Деп ага кызыгасың, аяка урунасың, бияка урунасың, анан ар бир илимий конференцияга катышкандан улам такшаласың да. Ар бир илимий конференцияда катышып, ал жерден доклад окуп, ал жерден өзүңдүн жазып барган эмгегиңди окуганда кандайдыр бир кичине канет алып, анан кичине бирдекен учун тапкандай болуп келесиң да. Анан айрыкча мен илимим ушу Манас тууралуу болуп калды. Саякбай Каралаевдин Манас айтуучулук өнөрүндөгү жекечелиги деген теманы алдык. Ал теманы алып калганыма дагы бир өзүнчө себеп болду. Манас 1000 жылдыгы өтүп жатканда Германиядан Гундула Салк деген окумуштуу кыз келди. Жаш кыз, 30-тардагы. Ал келип кыргызча таптак билет экен. Анда мен телевидениедемин. Ал келип бүт кыргызча интервью берип атат. Аны мен абдан кызыгып, андан ушу көрсөтүү уюштуруп атып, анан темаңыз кандай десем, Саякбай Каралаев боюнча докторлук ишимдемин дейт. Анан мен абдан таң калдым. Эмне үчүн Германиядан бир немка кыз келип Саякбайды изилдейт, биз жакын туруп кайдыгер жашайбыз. Эмне үчүн өзүбүздөн элден чыккан чыгаанды көрө билбейбиз деген неме менде болду да, бир ардануу болду да, мындайча. Анан ал айтты, сен эмне үчүн илимге кызыкпайсың деди. Анан мен балдарым жаш, мен кантип илимди ача алам деп атам да дагы деле. Десем, жок, сен илимге кызыгышың керек деди. Ошо менен карабайсыңар, баягы аны ал кезде чет элден келгендерди коштоп жүрүүчү адам жок, анан сейрек болуп, алар жол билбей, анан мен үйүмө кантип таап барам, жеткирип коесуңбу деп суранды да. Анан макул деп, ошондо улуттук китепкананын жанындагы этаж үйлөрдө турат экен, көп кабаттуу үйлөрдө. Анан таап барып, анан экөөбүз аябай сүйлөшүп калдык. Ошондо анан мен айттым, келбейли, анан мен
Саякбай Каралаев жөнүндө мен жазам дедим да. Мен алам деп анан ушул теманы бекиттик. Бекиткенде дагы ошо Сулайман Кайыпов агайыма абдан ыраазымын. Ал ошо мага кайсы өңүттө караш керек дегендигин мага ачып берди да. Ошондо Саякбай Каралаевдин ошо манас айтуучулук өнөрүндөгү жекечелик деген теманы алып берди. Эгерде мен илимге келбесем, өмүрүм боштук менен өткөндөй сезип калар белем дейм да. Азыр мен канча илимдердин башын бириктирип, канча идеялардын кайсы жерде кандай болот дегендерди байланыштырып сабак өткөнгө дагы негиз болду. Булчу, мына мен тарыхты байланыштыра алам. Манасты айтып жатканда тарыхка байланыштырып айтуу бул өтө чоң чеберчилик. Анан бизде манасчы болгон адам тарыхты жакшы билбей калышы мүмкүн, тарыхчы болгон адам манаска сүңгүп кирбей калат дагы, экөөнү илимий байланыштыруу оюна да келбей калат да. Сиз мына тарыхтан, кыргыз тил адабиятынан, кыргыз тилден киресиз, ушуларды кантип жетишип атасыз? Кыргыз тили менен кыргыз тил адабиятка кандай болуп кирип калдыңыз? Кыргыз тил, кыргыз адабият негизинен кыргыз филологиясынын журналистика бөлүмүн бүткөндүктөн бизге жакшы кесипкөйлөр, профессорлордун колунан сабак алдым да. Мисалы Жумакадыр Эгембердиев, Жумакадыр Дүйшеев, Абак Биялиев, Лайла Кубаеванын колунан сабак алдык. Дагы мен өтө сыймыктанып, дайыма бизге ушунчалык таасирдүү сабак берген мугалимдерибиздин өтө көп мен маалымат алып калып, ошолорду мен кайра уланттым да. Балдарга кыска, анан тажабай турган так маалыматтарды берип кызыктыралы деген мындай дайыма педагогдук мындай иш тажрыйбамда булар мен көңүл жадымда биринчи турду да. Дайыма студенттер деле, эл деле кандайдыр бир жаңы нерсени күтөт да. Биз ошо жаңы нерсени бере билишибиз керек. Илим техника абдан өнүгүп аткан доордо жашап атабыз. Биз балдарга өтө көп бай инсан болуп калыптануу тагдырында көп нерселерди орусча айтканда вложить эткенде, кыргызча айтканда аларга берип, аларды калыптандырышыбыз керек. Канча берсек, ошончо ал балдар келечекти көрө билет. Бая билимдүүгө дүйнө жарык деген ушул. Билимдүү болсоң караңгыда шам чырак жанып турат деп Жусуп Баласагын айткандай, билимдүүгө дүйнө жарык болот. Орхон Энисей тармактарында ташка жазуу маданияты бизде 6-кылымдан баштап жандана баштаган. Эми баарынан кызыгы, бул таштагы жазуулар кыргыздардыкы экендигин биз азыр бул жактан атайын видео сабактан көрөлү. Дүйнө жүзүндөгү жазуулар кандай болгон дегенге маалымат берип алайын. Мисалы, египеттиктер папируска жазышкан. Андан кийинки жазуулары кадимки эле пирамиданын дубалдарында калган. Биздин кыргыз эл ташка жазган. Жоокер эл болуп, дайыма жоокердик турмушта жашагандыктан, балдар, алар өзүнүн тарыхын сактап калуунун эң бир жакшы ыкмасын ойлоп табышкан. Менин атым Абдужелилов Адлет, туризм багытында 1-курста окуйм. Жана мага Саадат эженин сабагы аябай жагат. Ал түшүндүрүп берип, жана көргөзгөн китептери аябай жагат. Курманбек Тимурбек, мен туризм багытында окуйм 1-курста. Биздин Саадат эженин берген сабагы мага аябай жагат. Темалары, суроо бергендери, Саадат эженин сабактарын жакшы окуйм. Исмаилбек кызы Үмүтаев. Саадат эже бизге кыргыз тил сабагынан кирет. Саадат эженин сабактары өтө кызыктуу. Ал даже окуу маалында бизге видео сабактар менен да көрсөтөт сабактарын. Эми өтө жакшы өтөт деп айта алам сабакты. Сабактарынан качпайсыңарбы? Жок, качпайбыз. Кандай гана кесиптер калабасын, айымдардын табигат тартуулаган өзүнө таандык түйшүктөрү бар. Ал эми Саадат Муратова жаштарды тарыхтан, кыргыз тилинен, адабияттан окутуп, илимий макала жазып, бир нече баалуу китептерди чыгарууга жетишкен. Келечек ээлерине татыктуу билим берүү үчүн заман талабына ылайык даярданып, анан сабак өтөт. Ушунун баарына убакыт бөлүүнүн өзү чоң чеберчилик. Эми аял кишинин түйшүгү көп билесиңер. Балдар бар. Балдарга азыр Кудайга шүгүр, неберелер бар дегендейчи, тынымсыз үй бүлөлүк процессте бүтпөгөн неме да. Анан мен дайыма ушул жаңы фильмдерди, жаңы китептерди, жаңы чыккан жаңы тажрыйбаларды
алып туруга аябай аракет кылам да. Айрыкча мында грамматика, кыргыз тилинин грамматикасын жакшы билбейт да элчи. Кыргыз тилинде грамматикаларды өздөштүрүш үчүн абдан өзүм программама мажбурлап киргизем, кээ бирлеринчи. Себеби мен азыр мындай ойлосом, стилистика жагынан абдан өксүйт экенбиз. Бизге стилистикадан берген Жумакадыр Дүйшеевдин таасирин алам да. Ушул агайыма ыраазы болом. Стилистика эмне экендигин үйрөтүп койгонуначы, ошон үчүн мага кыргыз тил адабиятчы болуш оңой болду бир четте. Андан кийин өзүм абдан баягы мугалимдер кесине практикага барып калсам, Жунай Мавлянов редактор экен. Анан эле менден эки орук койгон катаны тапты да макаламдан. Анан бирок ошол мага өмүр бою сабак болду. Биз Ош областынын Өзгөн районундагы Куршап айылындагы, Кызыл Сеңир айылындагы деп эле, ындагы деп эле кошо өткөнбүз да. Стилистикада ал такыр жарабаган эме экен да. Ошондо ошол киши отургузуп алып анан кийин мага үйрөттү. Ындагы деген бир эле кетиш керек. Ош областындагы болду. Калгандарын мындай башкача алып кеткен. Бул стилистикалык жактан гезитте өмүр бою сенде ката кетүү, өмүр бою аны 30-40 жылдан кийин келип та сени далилдесе, ал кагазда турат. Ал өчүп калбайт. Бул деген абдан сабатсыздыктын жолу деп Жунай Мавлянов аябай мага жардам берди да. Дасыккан учурда анан мен илимге кетип калдым. Андан ары уланта албай, тагдыр экен, турмуш экен, не дейт, жазмыштан озмуш жок деп кыргыздын философиясы кыйын да. Бүгүнкү күндө ушул илимий эмгегиңиз кайсыл стадиясында, кайра келип калдыңыз, канчалык даяр болуп калды, качан коргойсуз? Ушул суроону айтпай турайын дедим беле. Талкуудан өттүм. Азыр Илимдер академиясындамын. Жактоонун алдында дагы бир талкуу болот. Андан кийин десем болот да. Саадат Муратова педагогдук билимин ар тараптан кеңейтип, бир катар курстардан окуудан өткөн. Американын IFES фондунун жарандардын укугун коргоо боюнча атайын жогорулатылган курсунан, Кыргыз билим берүү академиясынын тарых курсунан, Ишеналы Арабаев атындагы Манас институтунун курсунан билимин жогорулаткан. Илимий изилдөөлөрүнүн негизинде бир нече тилге которулган элдик салт баба мурасы деп аталган окутуу методикалык китебин жазган. Манас тоорундагы бардык Манас окуяларында келип чыккан салттардын бүгүнкү күндөгү актуалдуулугун иштеп чыктым дагы. 13 лекциядан турат. Ар бирин мен лекция кылдым. Өзүмө ылайыкташтырыпчы. Себеби бул методикалык китеп биринчиден. Анан өзүм кесиптештерим, бизде баягы котормочулар, лингвисттер болгон үчүн мен кесиптештериме суранып, өтүнүп, англис тилине, корей тилине, анан орус тилине которуптурдум. Себеби биздин студенттерге бул табылбаган кенч. Бир эле биздин салтты үйрөнүп калбастан, бир эле Манасты изилдеп калбастан, ошол эле окуялардын орусчасын салыштырып карайт, англисчесин карайт, корейчесин карайт. Бул абдан баалуу методикалык китеп болду. Анан жакшы, азыр ушул кезде бул китепти издеп окуса мен сүйүнүп калам. Кээ бир китепти мен 15 жыл изилдедим. Мына бул китепти айталам, Алайхан Шасын мен 15 жыл изилдепмин. Эми иш арасында кандайдыр бир изилдөөлөрдү таап, убакыт таап, анан мен көбүнчө улуттук Алкул Осмонов атындагы улуттук китепкана мен экинчи үйүм, ал жерде отуруп иштейм. Бул китебиме мен абдан сыймыктанам. Курманжан Датканы изилдеп жатып мен өтө көп нерселерди таптым. Биринчиден Курманжан Датканын өтө кыйын акын экендигин, анан жамакчы, кошокчу экендигин билип, кошоктордун 5 убакта 5 башка 5 этап менен айтыла тургандыгын мен Курманжан Датканын Алымбек Даткага кошкон кошогунан улам изилдеп таптым да. Курманжан Датканын акын экендигин биздин жазуучулар, акындар мойнуна албайт да. Бул укмуш жазган. Асмандагы жетиген мени менен жетиби депчи. Ушунчалык поэтикалык уйкаштыгы. Андан кийин карабайсыңарбы, Алымбек Даткага кошуп атканда дагы поэтикалык уйкаштык, бирин-бирин кайталабагандык бар да. Мисалы, кыянын жолу буулбайт бегим, эми кылымда сендей туулбайт бегим деп атат. Аябай, кынап бир белимди буусамбы бегим, бул 40-дагысы. Кынап бир белимди буусамбы бегим, Кытайдан барып кол сурап, кунуңду өзүм куусамбы бегим деп атат да. Боз үйдө отуруп кошуп атып эле Кудаяр ханды селт эттиргендиги тарыхта жок да.
Бир сөз менен айтканда, Саадат Муратова мөмөлүү дарак аталган даңазалуу мугалимдик кесиптин абройлуу ээси боло алды. Билим берүүдөн, илим издөөдөн тапкан эмгектеринин, китептеринин аркасында бир катар баалуу сыйлыктарды алууга жетишти. Мындан аркы жоопкерчиликтүү илимий ашууда Саадат Муратова жаратчу ийгиликтер али алдыда дейли.